Мекенге куса болуп иштөө кандай экенин жакшы билем. Жапаров мигранттарга кайрылды. Сиздер чет жерде мекенге болгон кусалыкка карабай, ата-эне үй бүлө багуу максатында кара жанды кар чууруп иштеп келесиздер. Мигрант болуп бөтөн жерде, бөтөн элде иштөө кандай кыйынчылык менен коштолорун жакшы түшүнөм. Так ушундан улам президент болуп шайлангандан кийинки алгачкы кадамдарымдын бири катары миграциялык кырдаалды жакшыртууга багытталган чараларды кабыл алуу жөнүндө жарлыкка кол койгом деген Жапаров кайрылуусунда. Ошондой эли ал кайсыл гана тармак болбосун, мамлекет өз кесибинин мыктыларын кармап калууга тийиш экенин эске салды. Дал ушул себептен эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги түзүлүп, бул маселеге өзгөчө көңүл бурулууда. Дагы бир орчундуу маселе эмгек мигранттарынын укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо. Мындай маанилүү маселени көз жаздымда калтырбашыбыз керек. Миграцияга чыгуу жолдорун иретке келтирүү, мигранттардын жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугу менен коопсуздугун камсыздоо мамлекеттин негизги милдети болушу кажет, деди президент. Мындан тышкары өлкө башчысы кыргызстандыктар чет өлкөлөрдүн эмгек рыноктарында өз потенциалын толугу менен ишке ашыруу үчүн бир эле убакта ар түрдүү багыттарды өздөштүрүүсү керектигин айтты. Сөзүнүн соңунда Жапаров чет өлкөлөрдө эмгектенип жүргөн мекенештерге жана алардын үй бүлөлөрүнө чын ден соолук, бакубат жашоо каалады. Белгилей кетсек, 18 декабрь мигранттардын эл аралык күнү. Булак Спутник кежи. Бишкек шаарында 17 декабрда кыргыз футболунун 100 жылдыгына карата достук футбол оюну өттү. Иш-чара Кыргыз футбол союзунун демилгеси менен уюштурулган. Мелдештерге 6 команда катышты. Анын ичинде президенттин администрациясынын, ата мекендик футболдун ардагерлеринин, жалпыга маалымдоо каражаттарынын, спорттук федерациялардын өкүлдөрүнүн, бизнес коомчулугунун жана маданият ишмерлеринин. Оюндардын жыйынтыгы боюнча биринчи орунду маданият ишмерлеринин өнөр командасы ээледи. Экинчи орунду футбол ардагерлеринин алган, ал эми үчүнчү орунду мамлекет башчысы Садыр Жапаров башында турган президенттин администрациясы ээледи. Мамлекет башчысы оюндун жыйынтыгын чыгарып жатып, мелдештер достук жагдайда өтүп жана ар бири өз күчүн, тажрыйбасын көрсөтө алганын белгиледи. Оюнда Садыр Жапаров командасын бир топ алдыга сүрөп, командалаштарына пас берип ойногулачы деп бир нече ирет кайрылды. Президенттин администрациясы командасынын курамында УКМК башчысы Камчыбек Ташиев дагы оюн алып барды. Ал алгачкы мүнөттөрдө коргонууда оюн алып барса, оюн ортолоп калганда чабуулга өттү. Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровго голдук пас чыгарып бергенге да жетишти. Камчыбек Ташиев өз кезегинде чарчаганын айтып, бир эле оюнда өзү суранып бир нече алмашуу жасады. УКМК Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын кызматкери, БМКЗ ачык акционердик компаниясынын кызматкери кармалды. Кыргыз Республикасынын УКМК менен башкы прокуратуранын ведомстволор аралык тергөө тобу тарабынан коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Чүй облусунун Сокулук районунда жайгашкан Бишкек машина куруучу завод ачык акционердик компанияга таандык 62 гектар жер тилкесин мыйзамсыз чыгарып алуу жана ээликтен ажыратуу боюнча коррупциялык схемага бир катар мамлекеттик кызматкерлер менен жарандардын туруктуу мыйзамсыз байланышы бар экендиги аныкталды. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө бул кылмышты уюштурууга башкы прокуратуранын Сокулук районунун мамлекеттик каттоо жана Бишкек машина куруучу завод ачык акционердик компаниясынын кызмат адамдарынын түздөн-түз катыштыгы бар экендиги аныкталды. 2021 жылдын 13 декабрында УКМК тарабынан Кыргыз Республикасынын башкы прокуратуранын кызматкери, Бишкек машина куруу завод ачык акционердик компаниясынын кызматкери жана 2 жаран кармалып, УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Аталгандардын баары 2 айга камалды. Иштин материалдарында такталгандай кылмыштын уюштуруучусу
Жарандын кылмыш схемасы боюнча бул жер тилкеси кылмыштын башка катышуучусу башка жаранга 460 миң АКШ доллар акча каражатына сатылып кеткен. Азыркы учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана мамлекетке келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча тергөө жана ыкчам издөө иш чаралары уланууда. Маалымат үчүн Бишкек машина куруу заводу ачык акционердик компаниясы мурдагы Ленин атындагы заводдун өнөр жай продукциясын өндүрүү жана сатуу менен алектенген укук мураскери болуп саналат. Анын уюмдаштыруучусу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин атынан мамлекеттик мүлүктү башкаруу боюнча фонду. Мындан 10 жыл мурун, тагыраагы 2010 жылдын 21 декабрында Майдан КЖ гезити расмий каттоодон өтүп, коомчулукту ар тараптуу маалымат менен камсыздоо жүгүн мойнуна алган. Басылма кыска убакытта жалпыга маалымдоо каражаттарынын ичинен өз ордун таап, окурмандардын назарын өзүнө бурган. Мына быйыл биздин гезиттин 10 жылдык салтанатын белгиленген алдында турабыз. 10 жылдан бери мына өзүңүздөр билесиздер, биздин гезит ушу тынымсыз бир да саны калбай чыгып келдик. Ошол 10 жылдан берки газетабыздын жумушун эске салып, саресеп сала турган болсок, биз ар дайым ушу эл тарапта элдик позицияны тутунганга аракет кылдык. Айрыкча ушу эң негизгиси ушул кыйналгандардын, куунтка кабылгандардын, укугу бузулгандардын трибунасы болууга аракеттендик. Мурунку убакта мезгилдик басылмалар күндөлүк жаңылыктардын жарчысы болгондуктан окурмандардын гезитке болгон талабы күч болгон. Кийинчерээк технология өнүгүп, маалымат булактарынын көбөйүүсүнөн улам көпчүлүк басылмалар ишин токтотуп, мезгилдик мүнөздө иштөөгө өтүшсө, Майдан КЖ гезити 10 жылдан бери үзгүлтүксүз ишин улантып келүүдө. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө 30 жыл болсо, ошонун 3төн биринен бери Майдан биз менен келатат. Майдан гезитini өтө татаал 10 жыл болсо татаал жолду басып өттү. Анткени гезит чыгаруу бул өтө мындай каржы процессин талап кылат. Өтө кыйын иштердин бири. Бирок ошого карабастан ошо Майдандын жетекчиси Нургазы Анаркулов баштаган инсандар жамааты, чыгармачылык жамааты аябагандай кыйынчылыктарды башынан өткөрүштү. Каражат сурашты, кыйналышты, чыгарбай кала тургандагы бир учурлары болду. Оор учурларды баштан өткөрдү. Бирок ошого карабай, баягы чындык, акыйкаттык, баягы актык деген жакшы экен. Анан ушул гезитти чыгарып беришти. Анан мен ойлойм, гезит ушу Кыргызстандагы адам укугу жөнүндө, демократия жөнүндө, чындык жөнүндө айрыкча оппозициянын пикирлерин аябай берди да. Биз кыйналып турган учурларда үнүбүздү эч ким чыгарбай, Атамбаев чыгарбай, башкалар чыгарбай, баардыгы басып турган кезде ошо Майдан гезити биздин үнүбүздү коомчулукка, элге жеткирип турду. Майдан гезити акыркы 10 жылда өзүнүн мындай бекем позициясын көрсөтүп алды да. Майдан гезитинин күчү эмнеде дегенде мен айтар элем, Майдан гезитинин күчү бул чындык тарапта болгонунда, акыйкат тарапта болгонунда да. Мисалы үчүн бул гезит мисалы үчүн бирлерге жагынып, кошомат кылып, же эптеп эле бир жеңил пиардын үстүндө иштебей, же айрым саясатчылардын кызыкчылыгы үчүн иштебей, элдин кызыкчылыгы үчүн иштеп келатат деп айтууга бүгүн биздин толук негизибиз бар.